Күндүн орчунду кабарлары менен эфирде жаңылыктар, студияда Айбегим Набиева, саламатсыздарбы. Алгач кабарлардан кыскача. Өлкө башчысынын онлайн катышуусунда өлкөдө 100 социалдык объекттин 67 өндүрүш объектилери ачылды. Алардын ичинен Баткен облусунда 7 социалдык объект пайдаланууга берилди. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 34 жылдыгына карата өлкөдө ачылып жаткан 67 өндүрүш ишканаларынын катарында Баткен облусунун аймагында 8 өндүрүш объектилери ачылды. Өндүрүш ишканаларын ачууга уруксат берип коюңузду суранабыз. Уруксат ача бериңиздер. Баткенде жоокерлерге аят 4 тасмасы көрсөтүлүп, кино жаратуучулар менен жолугушуу болду. Айын жол көз жаш, бир гана жол кинодон болсун. Эгемендүүлүк күнүн уторлай Баткенде ачылган социалдык объектилердин катарында Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин Баткен облустук башкармалыгынын жаңы административдик имараты да бар. Жаңы имарат бүгүн өлкө башчысы Садыр Жапаровдун онлайн катышуусунда расмий ачылып, пайдаланууга берилди. Ачылыштын жүрүшүнөн Кундуз Жоробекова айтып берет. Эгемендүүлүк күнүн отурлай өлкө аймагында 100 социалдык объект ачылса, анын ичинен 7-сі Баткен облусунда ачылып, өлкө башчы Садыр Жапаровдун онлайн катышуусунда пайдаланууга берилди. Алардын катарында биз турган бул Баткен облустук юстиция башкармалыгынын имараты да бүгүн салтанаттуу түрдө ишке берилди. Уруксат ача бериңиздер. Рахмат. Административдик имараттын ачылуу аземине жеринен президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Айбек Шаменов, юстиция министринин орун басары Кубан Казаков, башкармалыктын кызматкерлери жана ардагерлер катышты. Кыргызстан боюнча негизги президентибиздин тапшырмасынын негизинде 100 объект жыл сайын ачылгандын ичинде биздин Баткен облусунун ичинде 15 объект ачылып атат. Азыркы биз турган имарат юстиция үйү Баткен облусунда жаңы бир жылдын ичинде курулуш иштери бүтүп, бүгүн ачылыш аземи болуп атат. 2 кабаттуу болуп курулган бул имаратта кызматкерлер үчүн толугу менен шарт түзүлгөн. Бул жерде юридикалык кызматтар, пробация, мамлекеттик нотариустар, мамлекеттик жактоочулар, ошондой эле юридикалык жактан каттоо кызматы жарандарды тейлейт. Өзүңүздөр билгендей, буга чейин биздин юстиция министрлигинин кызматкерлери мекемелерде ар кайсы имараттарда отурчу, элдерди кабыл алганга кичине ыңгайсыз болчу. Ошондуктан былтыр чечим кабыл алынып, сентябрь айынан баштап курулуш иштери жүрдү. Сампа жоопкерчилиги чектелген коомунун курулуштары салды, 1 жылдын ичинде бүтүрдү. 36 миллион 200 миң сомго бүттү толук бойдон бул жерден. Белгилей кетсек, эгемендүүлүктүн 34 жылдыгына карата Кыргыз Республикасынын президентинин катышуусунда Баткен облусунун аймагында 4 мектеп, 2 административдик имарат, ошондой эле 1 спорт комплекси ачылды. Кундуз Жоробекова, Абдрашид Саттаров, Бексултан Кайратбек уулу, жаңылыктар. Президенттин онлайн катышуусунда Баткендеги асфальт бетон заводу да расмий ачылып ишке кирди. Завод заманбап жабдуулар менен камсыздалып, толугу менен автоматташтырылган. Күнүнө 1000 тонна асфальт чыгарууга мүмкүнчүлүгү бар. Кененирээк Миңгүл Көчөрова кабарлайт. Уруксат ача бериңиздер. Президент ачылышка онлайн старт берген объектилердин катарында Баткен шаарындагы асфальт бетон заводу да бар. Ишкана күнүнө 1000 тонна асфальт чыгарууга ыңгайлашкан. Заманбап жабдуулар менен камсыздалып, толугу менен автоматташтырылган. 45 миллион сом инвестиция салынып, 30га жакын жумуш орunu түзүлгөн. Бул жерде көп физикалык күчтүн кереги жок. Бул көбүнчө эле компьютер бар эле. Балдарыбыз байкап эле турат, кайсы оборудование кандай иштеп атат. Негизи 200 километрге чейин перевозка асфальт уруксаты бар. Негизи андан күнгө погодага, аба ырайга байланыштуу муздап калышы мүмкүн. Ошого көп алыска уруксат жок. Биз мурун Баткенде бир эле Зарташта болгон себебинен көп жетишпейт элек. Ал жерде очередке карап асфальт тийбей калганда биз Кызылкиядан сатып алчубуз. Азыр ушул жеңилдиктер Баткен шаарына келди деп айтсак болот. Заводубуз көбүнчө эле Баткен шаарында иштейт.
азыр Разаков шаар менен да иштешип атабыз. Негизи Баткен облусуга жетиштүү. Кызылкияга чейин алып барсак болот. Ошондой эле өндүрүштүк мааниге ээ болгон дагы бир жаңы объектинин иши жолго коюлду. Мөмө жемиш сактоочу бул логистикалык борбор дыйкандардын мээнетин баалоого, продукцияны ысырап кылбай, натыйжалуу пайдаланууга шарт түзөт. Дубанда ачылып жаткан социалдык объектилердин катарын Баткен районунун Төрткүл айыл аймагында жайгашкан мөмө жемиштерди тоңдуруп сактоочу цехи дагы толуктады. Учурда бул жайга 500 тоннага чейин мөмө жемиштерди сактоо каралган. Бүгүн президенттин онлайн катышуусунда кызыл тасмасы кесилди. Өндүрүш ишканаларын ачууга уруксат берип коюңузду суранабыз. Уруксат ача бериңиздер. Бул маанилүү долбоордун ачылышы Кыргыз Республикасынын президентинин онлайн катышуусунда өттү. Ачылыш аземине жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, дыйкандар жана жашоочулар да катышып, мындай демилгелер айыл чарбасын өнүктүрүүгө зор салым болоорун белгилешти. Мөмө жемиш сактоочу логистикалык борбор бул бизге Баткенге өтө керектүү нерселердин бири болуп эсептелет. Биздин буга чейинки өндүргөн жашылча мөмө жемиштерибиз мөөнөтүнөн мурда сактай албай, баягы бир жерге жеткире албай чирип кеткен. Бүгүнкү күндө бул жерде мөмө жемиштердин кургагы турат. Буга чейин биз бир аз испытаниядан баягы текшерүүдөн өткөрүп, өрүктү Баткенде канча сактаса болот, канча тургузса болот, өлө өрүктү. Анан ошол өлө өрүк боюнча кичине быйыл баягы ачылышка чейин эксперимент катары өткөрдүк. Эми ушул биздин Баткенге эң негизги керектүү нерселердин бири да. Бизде өрүк, алма, шаптоолу, баягы көп мөмө жемиштин түрлөрү бар. Баткен ысык келгендиктен биз баягы убактылуу мөөнөтүн жеткире албай көп кыйынчылыктар тушпогон да биздин Баткенде. Логистикалык борбордун курулушу өткөн жылдын октябрь айында башталган. Жалпы сметалык баасы 22 миллион сомду түзүп, 500 тоннага чейин мөмө жемиштерди сактоого болот. Ал эми каржылык көмөк койка эл аралык уюму жана жергиликтүү бюджеттен каралган. Бул долбоордун каржы булактары жергиликтүү бюджеттен алынган. 5 миллион тегерегинде. Анан бизде областтык өнүктүрүү фонду бар. 6 миллион тегерегинде акча каражаттар берилди. Анан биздин шеригибиз бул койка уюму, Кореем уюму, алар 15 миллион тегерегинде акча каражат берилип, ушундай заманбап муздаткыч курулду. Биз быйыл сезондо иштетип баштаганбыз, азыр толук кандуу ишке берилди. Биз долбоордун башында ушул Кореядан келген эксперттер жана бул жерде жергиликтүү эксперттер менен чогуу анализ жүргүзүп, ошонун негизинде бул жердин потенциалын көргөнбүз. Себеби бул жерде өрүк аябай көп экен. Өрүктү ошол баасын көтөрүү, ошо фермерлерге жардам берүү боюнча кийин чечим кабыл алынды, ушул муздаткычты куруу. Жаңы курулган жайда мөмө жемиштерди тоңдуруп, узак убакытка сактоо мүмкүнчүлүгү түзүлүп, жергиликтүү дыйкандар үчүн чоң мүмкүнчүлүк жаралды. Эми мөмө жемиштердин сапаты сакталып, чет өлкөгө экспортко чыгарууга да жол ачылат. Биздин өрүктөрүбүз көп эле сактаганга болбойт, как кылып салабыз. Ага курт түшүп кетип, ошондон өтө кыйналчубуз. Азыр эми бизге эң жакшы шанс болуп калды. Себеби дегенде азыр өрүктөрүбүздү алып келип сактаганга өтө ыңгайлуу. Ишкана ишке берилип, 5тен ашуун жергиликтүү тургун туруктуу жумуш орду менен камсыз болду. Бул айылдагы экономикалык активдүүлүктү арттыруучу кадам болуп калды. Фарида Обайдуллаева, Беремет Манасова, Нурпейла Шуркызы, жаңылыктар. Аны менен катар Баткен районунун Актатыр айылында желим идиштерди чыгаруучу ишканада ачылды. Күнүнө 10 тоннадан 20 тоннага чейин желим идиштерди чыгарууга мүмкүнчүлүк бар. Учурда Кыргызстандын аймагына сатылып жатат. Андан сырткары кошуна Казакстан менен иштешүүгө келишим түзүлгөн. Тема боюнча Айжан Кубатбек кызы айтып берет. Өндүрүш ишканаларын ачууга уруксат берип коюңузду суранабыз. Уруксат ача бериңиздер. Баткен районунун Актатыр айылында желим идиштерди чыгаруучу жана кайра иштетүүчү заманбап ишкана пайдаланууга берилди. Расмий ачылышына президент Садыр Жапаров аралыктан старт берди. Аземге жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана айыл тургундары катышты. Өзүңүздөр билгендей, бүгүн Баткен районунда онлайн форматта Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичтин катышуусунда 3 объект ачылды.
Ак Татыр айыл өкмөтүнүн аэропорт жерлигинде пластиканы кайра иштетүүчү цех ачылды. Бул цехте жеке ишкер тараптан курулган. Мамлекет үчүн бул чоң киреш алып келет, салык төлөйт. Желим идиштерди чыгаруучу ишкана Ак Татыр айылында курулган, жалпысынан курулушка 800 000 АКШ доллары өлчөмүндө каражат салынган. Ишкердин айтымында бул көрсөткүч дагы өсүшү мүмкүн. Анткени бир катар кошумча жабдууларды алып келүү пландалууда. Өндүрүлгөн продукция өлкөдөн сырткары Казакстан, Өзбекстан, Түркменистанга да сатылуусу күтүлүүдө. 10 тоннадан 20 тоннага чейин сырье чыгат. Андан чыккан сырьелер болсо желим идиштери чыгарат. Торттун идиши, ошондой эле шириндиктердин идиштерин чыгарат. Азыркы учурда мына Кыргызстанда жеке ишкерлерди колдоо жакшы болуп атат. Ошондой эле айыл жергесте ушинтип иштесе болот. Учурда ишканада 30 жумушчу туруктуу иштеп жатат. Алардын басымдуу бөлүгү жергиликтүү тургундар. Өндүрүлгөн продукция Баткен облусунан сырткары Ош, Жалал-Абад облустары жана коңшу Казакстандан да буйртмалар түшүүдө. Ишкана аймакта желим идиштерге болгон суроо талапты камсыздап, импортко болгон көз карандылыкты азайтат. Бул жерде жумушчулар үчүн жатаканасы, анан күндүзгү күн обед, анан атайын транспорттор камсыздалган. Эртең менен алып келип, кайра жумуш бүткөндө кечинде алып барып коебуз. Азырынча 30 жумушчу иштейт. Булар ушул аппараттардан чыккан сырьелерди бирөө упаковка кылат, бирөө ташып берет. Азырынча 30 жумушчу. Буюрса ушул темп менен иштесек, 150 жумушчуга чейин жетиши мүмкүн. Ошонуга катар түнкү сменада кошууга азыр кызыктарбыз. Жергиликтүү ишкер алдыда желимден тышкары кагаз идиштерди да чыгарууну пландоодо. Ошондой эле чет өлкөдөн келген жергиликтүү тургундарга үйрөтүп, кадрлардын квалификациясын жогорулатууга жардам берет. Айжан Кубатбек кызы, Расул Акматов, жаңылыктар. Жаңыдан пайдаланууга берилген объектилердин катарында Баткен районунун Самаркандек айылында мөмө жемиштерди кайра иштетүүчү ишкана да бар. Ишкананын ишке кириши менен аймакта жаңы жумуш орундары түзүлүп, дыйкандар өндүргөн продукцияны чет өлкөгө экспорттоого мүмкүнчүлүк жаралды. Баткен районунун Самаркандек айылындагы мөмө жемиштерди кайра иштетүүчү жаңы ишкана. Бүгүн бул жер расмий түрдө ачылып, пайдаланууга берилди. Ачылыш аземине өлкө башчысы Садыр Жапаров онлайн катышты. Бұл жаңы объектілер игілікті іштеп, продукциясы ички жана тышкы рынокта ата-аначлыкка жөндөмдүү болууна үмүттүк чоң. Ачылуу азем бир катар тиешелүү жетекчилери айыл тургундарынын катышуусунда өттү. Өндүрүш ишканасын курууга 20 миллион сомго жакын каражат жумшалган. Ишкер жеңилдетилген насия алган. Ошондой эле өзүнүн жеке каражаты жана долбоорлор аркылуу жабдууларды сатып алган. Максатыбыз ушу элге пайдасы тийсин. Кыргызстанда өндүрүлгөн ушундай кубатылган мөмө жемишти биз сыртка экспорт кылууда ушу максатта ушу ишкананы курдук. Кудай буйрса азыр ишке бүгүн кирип атат. Азырынча 10-15 адам жумуш менен камсыз болот. Келечекте дагы 30-40 адам жумуш менен камсыз болот. Келечекте ушу өзүнүн өндүрүлгөн продукцияны упаковка, фасовка кылып замандын талабына жооп бере турган экспорт кылабыз буюрса. Бул ишкана айылдагы экономикалык өнүгүүгө салым кошуп, тургундар үчүн туруктуу киреше булагына айланары күтүлүүдө. Шарлота Эшматова, Бексултан Кайратбек уулу, жаңылыктар. Кызылкая шаарында курулуш материалдарын өндүрүүгө багытталган жаңы шифер заводу иштей баштады. Ачылыш аземине шаар мэри, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана тургундар катышты. Бул заводдун ишке кириши менен шаарда 70-80 жаңы жумуш орду түзүлүп, иш менен камсыз болууну жакшыртуу көздөлүүдө. Завод суткасына 2,5–3 дана шифер, ал эми бир жыл ичинде 2 миллион дана продукция чыгарууну пландап жатат. Бул долбоор аймактын экономикалык өнүгүүсүнө жана курулуш тармагын колдоого чоң салым кошот. Ачылган объекттердин катарында Сүлүктөс шаарындагы Мурас 1 жоопкерчилиги чектелген көмүр кени ишканасы да бар. Өндүрүш ишканасы бир жылда 5000 тоннага жакын көмүр өндүрүүнү болжоп жатат. Бүгүнкү күндө 20 жумуш орну түзүлгөн. Мындан сырткары Разаков шаарында жайгашкан Адахан көмүр кени ишканасы да ачылып пайдаланууга берилди. Бүгүн Мурас 1 жоопкерчиликтүү ишканабыз ачылып атат, көмүргө жетип.
Бул ишкананы биз Кытайдын жараны Учежин менен бир жыл мурда договор кылып баштаганбыз 2024 жыл август айында. Быйыл 2025 жылы август айында жетип отурабыз. Баткен облусунун аймагында 4 билим берүү мекемеси жаңадан пайдаланууга берилүүдө. Алардын бири Лейлек районундагы Наркозу Батыров атындагы 225 орундуу типтүү мектеп. Билим уясы республикалык бюджеттин эсебинен каржыланган. Бүгүн өлкө башчысынын онлайн катышуусунда 100 объекттин бири катары ачылды. Заман талабына жооп берген жаңы окуу китептери киргизилет. Лейлектен алыскы Айкөл айылына заманбап мектеп курулду. 225 орундуу типтүү мектептин ачылуу аземине жергиликтүү тургундар, мектеп мугалимдери жана район жетекчилиги катышууда. Жаңыдан пайдаланууга берилген билим уясы өлкө башчысынын онлайн катышуусунда кызыл тасмасы кесилди. Урматтуу Садыр Нурбаевич, өзүңүз Валентина Терешкова атындагы ушул мектепти салтанаттуу түрдө ачып. Бул ачылышка биздин урматтуу президентибиз Жапаров Садыр Нурбаевич онлайн форматында катышып ачып берди. Бул биздин мамлекет башчыбыздын региондордун өнүгүшүнө, ошондой эле Лейлек районунун өнүгүшүнө болгон жылуу мамилесинин далили болуп саналат. Урматтуу мугалимдер, бүгүн мына сиздерге жаңы имарат курулуп, сиздер үчүн сонун мүмкүнчүлүк пайда болду. Ошо менен бирге сиздердин жоопкерчилигиңиздер да мындан жогору болуп калат. Себеби биздин балдарыбызга терең билим берип, тарбия берип, ушу балдардан келечекте Кыргыз Республикасы чыгаан инсандарын чыгарууда сиздердин ролуңуздар абдан чоң болуп саналат. Билим берүү мекемесинде окуу үчүн толук шарттар түзүлгөн. Жарык класстык кааналар, кол эмгек жана компьютердик класстар, ошондой эле лабораториялык жабдуулар менен камсыздалган. Курулуш иштери республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып, 106 миллион 252 миң сом каражат каралган. Лейлек районуна караштуу Айкөл айылындагы Наркозу Батыров атындагы орто мектебин биз 2024 жылы февралда котлованын казып баштап, мына быйыл сентябрга окуу жылына пайдаланууга берип жатабыз. Биздин Электрострой групп жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан курулуп бүттү. Мына чоң мектеп жанында актовый залы, анан бүтпөй калган эски спорт залында бүтүрүп пайдаланууга бердик. Айкөл айылында жаңыдан пайдаланууга берилген мектеп жаңы окуу жылында окуучуларды кабыл алууга даяр. Мугалимдер окуу жылынын башталышын быйыл өзгөчө кубануу менен күтүп жатышат. Анткени аталган айылда алгачкы жолу заманбап типтүү мектептин курулушу аяктады. Мына бүгүн жаркыраган билим ордосу ачылып, кубанып турган чагыбыз. Бул мектеп 1953-54 жылы салынган. Өтө эски, дубалдары камкыш, үстү черепица менен жабылып, акыркы убактарда шарты жок ыңгайсыздыктарда билим алып келишкен. Мына бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан бардык билим ордолоруна көңүл бурулуп, бир канча мектептер ачылып жатат. Мына ушулардын катарында биздин дагы жаркыраган заманбап бардык шарты бар, ашканасы бар, спорт залы бар, жыйындар залы бар, ар бир предметке өзүнчө кабинеттер бар, жакшынакай мектеп ачылып турат. Бул үчүн биздин элибиз, журтубуз, окуучуларыбыз, мугалимдерибиз аябай сүйүнүп, кубанып турган чагыбыз. Аталган айылдагы эски мектептин имараты 75 жыл мурун ашар жолу менен салынып, 2021 жылы өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан авариялык абалда деп табылган. Мындан улам электиктер жаңы мектеп куруп берүү демилгеси менен бир нече жолу тиешелүү жактарга кайрылышкан. Эми минтип айылдыктардын көксөгөнү ишке ашып отурат. Мен өзүм ушул мектепте 70-жылы окуп баштаганмын. Бундай мектепти биз ошол убакта кыялданчубуз. Биздин мектеп ошол убакта ылайдан бүткөн, үстүлөрү тамчак тамган, өтө бир эски мындай адам жашаганда начардагы да. Мына Кудайга шүгүр биз окуп, биз билим алып кеттик. Бизден кийин менин балдарым окуду, балдарым 4 балам ушул жерден окуп билим алып кетти. Ушул мектепти салып берген, ушул биздин айылга көңүл бөлгөн мамлекет жетекчилериге өтө өзүмдүн юбилейм атынан ыраазычылык билдирем. Ар дайым Кудайым ушуларга жакшы иштерге, жакшы жүрөктөргө салымдарын кошуп, айылдарга көбүрөөк көңүл болуп турса деймин.
Эгемендүүлүктүн 34 жылдыгын утурлай өлкө аймагында 100 социалдык объектилер ачылып пайдаланууга берилип жатат. Алардын катарында Лейлек районунун Миңжыгач айылындагы 225 орундуу Жаш Тилек орто мектеби, Бешкент айылындагы 500 орундуу Келечек орто мектеби, ошондой эле Кадамжай районундагы 275 орундуу Сары Алтын орто мектеби да бүгүн жаңы окуу жылына карата эшигин ачты. Белгилей кетсек, ушул жылы Лейлек районунда жалпы 15 билим берүү тармагына тиешелүү курулуштар мамлекеттик казынадан каржыланган. Фарида Обайдуллаева, Бакыт Саитов, жаңылыктар. Облустун аймагында ачылган 7 социалдык объекттин катарында Кадамжай районундагы Сары Алтын мектеби да бар. Жергиликтүү айыл тургундары 2 кабаттуу типтүү заманбап шарттары менен курулган мектепти көп жылдар бою күтүп келген. Теманы аймактык кабарчыбыз Алтынай Шабидинова улантат. Билим өргөнүн курулушу 100%га бүтүп, жаңы окуу жылына окуучуларды кабыл алууга даяр. Эгемендүүлүктүн 34 жылдыгына карата ачылган өлкө аймагындагы 100 социалдык объекттин катарында бул билим уянын кызыл тасмасы да кесилди. Мектептин курулушу дагы тез бүттү, сонун бүттү, сапаттуу бүттү. Көрүп абдан сүйүнүп атабыз. Мына жаш кыздарыбыз ham кубанычы ичине батпай мантип жаркырап келип отурушат. Мектебиңер кут болсун балдарым. Ушул мектептен сонун Кыргызстанды түптөй турган, Кыргызстанга, элиге, жериге керек боло турган эр жигит азаматтар, кыздарыбыз, балдарыбыз билим алып, билимдүү болуп, Кыргызстанды жогорку даражага, жогорку мамлекеттердин катарына кошушуга тилектешмин. Бүттү, вообще мектеп болбогон мурун. Бир магазинде эле мектеп кылып салып, ошону окутушуп аткан балдарды азыр Кудайга шүгүр мына жаркыраган заманбап мектеп түшүп, эмне деп сүйлөшүүбүздү дагы сөз таппай отурабыз. Биз ушул жердеги мугалимдер жамаатына дагы чоң ыраазылык айтабыз, ата-энелер. Ушулардын дагы салымдары чоң. Жаш мотурайган балдар сүйүнүп, Кыргызстаныбыз өнүгүп өсө берсин. Көптөн бери эңсеген узак жылдар жаңы мектепке муктаж болгон элдин көйгөйү толугу менен чечилди, дейт райондун акими Болуткан Байеке уулу. Айыл тургундарын мектеп ачылышы менен куттуктап жатып, анткени 140 орундуу 7 окуу каанасы бар эски мектепте 500дөй бала 3 нөөмөт менен билим алып келишкен. Мындан ары бир гана талап өлкөнүн келечеги болгон балдарга татыктуу билим берүү керектиги айтылды. Мынакей 2023 жылы туугандар 5 мектеп салынып пайдаланууга берилди. 23. 24 дагы 5 мектепти курдук, урматтуу туугандар. Мына быйыл дагы 25 жылда 2 мектепти ачылышка берип атабыз. Мынакей Сары Алтын менен Сатаров мектеби. Урматтуу туугандар, буга чейин өзүңүздөр билесиздер, бир мектеп салынса, далгастрой болуп, жылдар өтүп салынчу. Мына азыр бул мектеп былтыр августта башталган, мына быйыл августта толук кандуу бүтүп ишке берилип атат. 1 жылдын ичинде. Азыр Кадамжай районундагы Сары Алтын жалпы билим берүү мектебинин ачылышында турабыз. Заманбап шарттар менен курулган мектеп 275 орунга ылайыкташкан. Мектептин өзгөчөлүгү мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн лифт орнотулган. Буюрса жаңы окуу жылына карата мектеп 500дөн ашык окуучуну кабыл алууга даяр. Мектептин курулушу Кыргызстанда жаратылыш кырсыктарынын тобокелдиктерине туруктуулукту жогорулатуу долбоорунун алкагында каржыланып, сметалык баасы 163 миллион 800 миң сомду түздү. Курулуш иштери былтыркы жылдын август айында башталып, сантехмонтаж жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан жүргүзүлгөн. 1 гектардан ашык жер аянтына курулган мектепте балдардын толук кандуу билим алуусу үчүн заманбап шарттар түзүлгөн. 275 орундуу билим уясына бүгүн 500-600 чакты бала кабыл алынганы турат. Бул балдардын билимине жаңы дем менен ушул мектептин жамааты өз күчүн аябай билим тарбия берет деген чоң үмүттө ушул билим уясыны мамлекет тартуулап жатат. Мен ойлоймун, быйылкы жаңы окуу жылында жаңы мектеп менен жаңы мамлекеттин кадамы болгон 12 жылдык билим берүү системасына мектеп даяр. Ушул жерде жетектеп турган мугалимдерди же болбосо ушул жердеги ар бир салымын кошуп турган айыл тургундары, ата-энелер көмөктөшүп, заманбап курулган эч кайсы мектептерде жок шарттары бар мектепте балдарга татыктуу тарбия, билим бересиздер деген үмүттү артырып турабыз.
Соңку 3 жылдын ичинде Кадамжай районунун аймагында 12 жаңы мектеп курулуп пайдаланууга берилди. Мамлекет өнүгүү жолуна түшүп, жаңы муундун сапаттуу билим алуусуна заманбап шарттарды түзүп берүүдө. Мекенди коргогон эр азаматтарга урмат катары Аят 4 тасмасы тартууланды. Тасма атайын Баткен облусундагы жоокерлерге көрсөтүлүп, алардын мекенчилдик сезимин көтөрүп, моралдык күч берүү максатын көздөгөн. Бул демилге аскерлердин турмушуна, руханий дүйнөсүнө көңүл буруу аракетинин бир бөлүгү болуп саналат. Күч атасын тааныбайт деп, ар кимге барып алып, зулумдук кылмай жок, жакшы ниетте машыгабыз. 16 жылдан кийин уландысы тартылып, эл алдына кайра сунушталган Аят 4 тасмасы көрүүчүлөрдүн купулуна толуп, күчтүү эмоцияларды жаратты. Режиссер Азамат Шашеновдун бул эмгеги көрүүчүлөрдү коркунуч, драма, кылмыш жана социалдык реалдуулук аралашкан окуялардын өзөгүнө алып кирет. Канча деген кино тарттык, канча деген тажрыйба болду. Анан ошолордун баарын топтоп отуруп, анан ошол негизинде жакшы каражат менен, жакшы жардам менен, жакшы кабыл менен ошентип тарттык да. Бул жерге Баткен элине, ошол жерге айрыкча аскерлерге келип коюунун максаты негизи эле бул менин кыялым болчу. Анткени бул акыркы жагдайларга ылайык бир ушу аскерлерге болгон сый урматтын ушундай бир ашыгып кеткени. Ушул көз жаш бир гана ушул кинодон болсун. Башкы каарман Алинин жүрөгү оруткан чындыктар менен бетме-бет келиши, жашыруун сырлардын ачылышы тасманын динамикасын күчөтүп, көрүүчүнүн терең ойлонтууга түртөт. Бул чыгарма Баткен жоокерлерине тартууланып, мекенчилдик сезимдерин ойготту. Бүгүнкү күндөгү Аят 4 киносу аябай бизге таасир этти. Аябай жакшы кино болуп тур. Себеби мынакей жаш муунду тарбиялай турган, жаш муунду бир патриоттуулукка, ошол эле бир ак менен караны чагылдырган, ата эне менен бир туугандын ортосундагы сүйүүнү, бала менен ата эненин ортосундагы бир туугандык аябай жакшы сүйүүнү мындай чагылдырган кино болуп тур. Кинонун актерлор биримине берилип аткаргандыгы, кантип ушул ролго киргендиги, ал эми мындай кызын издегендиги, мындай бир тууган, эки бир тууганда бири-бирине болгон мамилеси, бир тууган кандай күнүмдүү болуш керек. Анан аябай мындай таасирлери көп болду. Чындыгында кино абдан аябай жакшы сапаттыр. Айтпады, Аяттын 4 финалы вообще. Ну, думаю, финалга жакшы эле конец го дейм. Бирок кино абдан жакшы сапат. Зал толу жаш жоокерлер кинону чоң кызыгуу менен көрүп, айрым учурларда көздөрүнө жаш алышты. Кинонун соңунда башкы каарман жана режиссер Азамат Шашенов менен баарлашуу уюштурулуп, суроолор берилип, эстеликке сүрөткө түшүштү. Тасма мекенди чындыкты жана адам тагдырын чагылдырган терең чыгармалардын бири катары кабыл алынды. Динара Курбанбекова, Айбегим Набиева, жаңылыктар. Бир иш-чараларда кийип кичине эстеп жүрөсүз деген үмүттө кичине ошол уруксат берсеңиз. Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Эфирден толук чыгарылышын биздин социалдык тармактардан да көрө аласыздар. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.